Өлкө эгемендүүлүктү алган 29 жылдан бери алгачкы жолу борбордук аянттарда эл чогулбай майрам белгиленүүдө. Орун курчуп турган оор мезгилдерде калк саламаттыгы жана өмүрү үчүн күрөшкөн дарыгерлер чакырылып сыйланууда. Элибиз эчен кылым эңсеген эгемендүүлүк түбөлүк жашасын. Сен падышасың эй кыргыз, атолоруң теңир берген алтын так. Өлкөнүн эң негизги майрамы эгемендик күнү калада дагы онлайн режиминде уюштурулду. Алгач эле эгемендик эңсеген элдин тарыхын чагылдырган сахналык көрүнүш орун алды. Бир түндүк, бир желектин астына биригүү ата бабаларыбыз нечендеген кылымдар бою эңсеген мүдөөсү экендиги даңазаланды. Элибизге эркиндик, улуттук баалуулуктарды камтыган көз карандысыздык күнүнүн мааниси терең. Түндүк, түштүк, сай деп чектегениң, түпкө таңдын арбагын тепсегениң, бийлик үчүн мырзалар, бийлик үчүн биримдигин элиңдин экчебегин. Мен кыргызмын, түгөнөрдө түтөгөн. Мен кыргызмын, жок болоордо күчөгөн. Мен кыргызмын, тарыхым бар, тилим бар. Мен кыргызмын, жөнөкөймүн, улуумун, кыргызмын мен, эр манастын муунумун. Алдыңкы саптарга дарыгерлер, күч түзүмдөрү жана илдет менен күрөшүүгө көмөк көрсөткөн ишкерлер тобу чакырылган. Шаардык мэрия, Дубандагы өкмөттүн өкүлү, эгемендик декларациясын кабыл алган легендарлуу парламенттин депутаттары катышты. Кемеңгер эл көз карандысыздыгын жана ынтымагын оор мезгилде дагы бир ирет тастыктап, бир муштумга бириккени белгиленди. Шаар мэри расмий ачылышта 29 жыл аралыгындагы курчучурга жана бүгүнкү күндөгү саясий туруктуулукка токтолду. Кайталангыс карт тарыхы кыргыз кылымдар бою эркиндик үчүн күрөшүп, бабаларыбыз баштап кеткен эгемен жолду улантып келишет. Дүйнөдө теңдеши жок манас эпосун жалпы адамзатка мурас калтырып, бийиктикке умтулган көчмө маданиятты түптөшкөн. Андыктан бабалардын баскан изин унутпай, алар баштап кеткен жолу мурастап калуу баарыбыздын милдетибиз. Аймактарды ар тараптан өнүктүрүүнү, тармактарды санариптештирүүнү колго алып, ишкерлерге приоритет берип, кайра иштетүү аркылуу өндүрүш, экспорту жандандыруу жана өнүктүрүү негизги багытыбыз болуп калды. Өмүр үчүн күрөшкөн саламаттык сактоо мекемелери, жеке дарылоо клиникалары, күч түзүм өкүлдөрү жана бардык мамлекеттик ишканалар Шаардык мэриянын ыраазычылык баракчасына татыды. Каладагы үй бүлөлүк медицина борборунун ахалатчандары вирус менен күрөшүүдө биринчи баскычта турган. Эгемендүүлүккө карата мамлекеттик сыйлыктар дагы ыйгарылган. Орнун мизи кайтышына жакшы натыйжа көрсөткөн жеке стационарлардын ээлери дагы бар. Каникей тойканасы 100 койкалуу күндүзгү жана түнкү стационар болуп ачылган. Жеке ишкер күнү түнү кызмат көрсөткөн дарыгерлердин 2 айлык акысын, тамак ашын жана өздүк коргонуу каражаты менен камсыздоону мойнуна алган. Бир эле биздин сыйлыгыбыз эмес, ошол биздин коллективдин Ош шаарынын медиктеринин сыйлыгы. Мына ушундай күндөрү, оор күндөрү аябай Ош шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер борбору күнү түнү уктабай иштешти. Мына билдиңиздер, биринчи линияда ушулар жүрүштү. Мына мобилдик бригадалар топтору, ошондой эле круглосуточный мобилдик бригадалар көп кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Бирок ошого карабай туруктуу, өздөрү ооруп калса дагы туруктуу биздин медиктер турушту. 24 медицина кызматкери иштеди. Алардын бардык чыгымдарын, формаларын, тамак аш, айлык акыларын бардыгын өзүнүн мойнуна алып, Каникей ресторанынын жамааты 2 айга иштеп беришти. Өлкө чейрек кылым аралыгындагы оош кыйыш мезгилдерден сабак алып өнүгүүгө багыт алууда. Демократиялык мамлекет катары улуттук баалуулуктарды сактап, дүйнөлүк коомчулукта өзүнүн ордун тапкан. Ар бир жаран эркиндиктеги жоопкерчиликти сезип, мекенге болгон сүйүүсүн күчөтүүнү коомдогу кырдаал далилдеди. Бүт элибиз эңсеген болчу бул эгемендүүлүктү. Ошону легендардуу парламентте 350 депутат отуруп, талаш болуп отуруп, анан кийин бардыгы кайра бир добуштан кабыл алынган. Ошондо биз да катышканбыз, биз да добушту бергенбиз. Мына эгемендүү болгондон кийин кыргыз эли кандай өнүктү, кайсыл жакка өнүгүп атат, бардыгын эл күбө.
Калада жаңы курулуштун толкуну күчөп инфратүзүм жакшырууда. Ири долбоорлор ишке ашып, өлкөнүн өзөгү болгон жаш жеткинчектерге шарт түзүлүүдө. Бул аракеттин баары элге арналат. Ош шаарынын өнүгүүсүнө мына 300 миллионго жакын сом акча коюп атабыз да. Бунун үстүндө биз дагы жаңылап атабыз. Быйылкы жылы эле ушу балдардын бала бакчанын камсыз кылышын жакшы жолго коелу деп мына 5 бала бакчаны биз баштадык. Анын экөө бүттү. Быйыл мына Кудай буйруса бир 2-3 күндүн ичинде ушу балдарга мындай пайдаланууга беребиз да. Дагы 3 бала бакчанын ушу курулуш иштери бүгүнкү күндө жүрүп атат. Маданий бөлүм салттуу музыка менен коштолуп мекенди сүйүүгө багытталып жатты. Маданият кызматкерлери тарабынан концерттик программа каланын сейил бактарында дагы уланат. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Кагылайын, Кыргызстан, кагылайын. Кайраттанып карооңду жаңылагын. Каным жаным дартыңа шипа болсо, канатыңды бер мага дарылайын. Түндүк, түштүк, сай деп чектегениң, түпкө таңдын арбагын тепсегениң, бийлик үчүн мырзалар, бийлик үчүн биримдигин элиңдин экчебегин. Бир бүтүнгө айлансак улукпуз биз, бирикпесек улутту куруттук биз, кыркырларда жыйналган жыйын эмес. Кыргыз деген улутпуз биз. Өрттөй көрбө быкшытып өзөгүңдү, өлтүрбөгүн өзүңдү өз элиңде, атенеңден, жарыңдан, балдарыңдан артыгыраак сүй журтту мекениңде. Өксүбөсүн бир бооруң жатындашың, өмүр көксөп эч бир ок атылбасын, Кыргызстандын жеринде сакта Кудай, кыргыз каны эмиеч чачылбасын. Зовололу уул кызың чыган болсун, зор биримдик биз үчүн курал болсун, кокту колот сай-сайга бөлүнбөгүн кыргыз деген бир гана уран болсун. Мен кыргызмын, сатылбаган, сатпаган. Мен кыргызмын, баба наркын сактаган. Мен кыргызмын, асман жерге жашташмын. Эзелкимин, келечекмин, максатмын. Мен кыргызмын, түгөнөрдө түтөгөн. Мен кыргызмын, жок болоордо күчөгөн. Мен кыргызмын, тарыхым бар, тилим бар. Мен кыргызмын, жөнөкөймүн, улуумун, кыргызмын мен, Эрманастын муунумун. Кезегинде күгө саба көтөргөн, өз мыйзамы, өз жардыгы өтөлгөн, кыйлагылым бир максатка умтулуп, кыргыз деген эл болуучу көшөргөн. Элеп бүткүл Орта Азия айдыңын, мекендеген билбейм бирок кайгылын. Бүлүнбөстөн калган бүгүн каректей, бүт Кыргызстан менин бактым, байлыгым. Көтөр басты, улутташым, кандашым, көкүрөктө улуу намыс кайнасын. Ар бир кыргыз аманаты манастын, хан тукуму кулга айланып калбасын. Көк теңирге, аяламга тийишкен, байкуш болбо, башты төмөн ийипсен. Бизге теңир берген улуу тоолорду, бүт дүйнөнү карасын деп бийиктен. Күн кылбасын, келген кеткен коногу. Кыргыз кызы күндөй баркы жогору. Ажигиттер, мырзасыңар ар бириң. Тексиз, нарксыз, кул жүрүштү коелу.
Қаршы тұрып, қаталдықтар ырғытса, қачырып кер тарықтарға, тұрмышқа. Бүтүндөй бир тилиң эмес улуу журт, бир да сөзүң жоголбосун кыргызча. Бижиребей көтөр басты жаркылдап. Нур чайысын жан дилиңе алтын жап. Сен падыша, падышасың эй кыргыз. Атолорың теңир берген алтын так. Тоқтоғұл Сатылғанов, Мин қиял. Сахнада Ош облыстық Рыспай Абдықадыров атындағы филармонияның Болуш Мадачев атындағы ел аспаптар оркестрі. Оркестрдің дирижері Мадариятты мықты қызматкері Қоштарбек Ташматов.